keyingi yili bular sinip ketadi. Bardığı sinip ketadi da. Şunun için kalta kırkış kerak bulardı. Ақтайлақ атайылдан тұрғыны Дилмұрат Дыйқанов 2012 жылдан тарта күнөзхана иштедет. Анын күнөзханасы башкалардан шише бөтөлкөлөрдөн курулганы менен айырмаланып турат. Багбан шишелер күнөзханадагы керектүү температураны кармоого жардам берерин айтат. Учурда 2 сотук тейлеген жайда 38 түп лимон өстүрүүдө. Bu köçetlerdi Özbekistan'dan alıp da. Бул көчөттөрдү Өзбекстандан алып өткөнбүз. 2015 жылы чек ара азыркыдай ачык эмес эле. Ошого самолеттун жардамында тааныштарым алып келип беришкен. Бул башка лимондордун көлөмү менен айырмаланып турат. 3-4 даанасы 1 килограмм чыгат. Бул сорттун аталышын деле билбейм. Көрүнүшүнөн апельсин сыяктуу сорт. Aşı apelsin singeri sort ekan da bu. Багбан күнөзханада лимон өстүрүү помидор бадыранга салыштырмалуу жеңил болоорун айтат. Анткени ал көп жылдык өсүмдүк болгондуктан убагында сугарып, дарысын чачып турса көп жылдар бою мөмө берет. Азырынча лимондору бир нече жылдык көчөт экенин айткан Дыйканов, жылына 1,5 тоннадан ашык түшүм алып жатыптыр. Эгер алар жетилсе, ар бир түбүнөн 400 килограммдан лимон алса болоорун айтып, буларды кошумчалады. Limon naprotiv zahte yaxshi olar ekan bu. Лимон нымдуу жерде жакшы өсөт экен, сууну да көп ичет, жыл бою гүлдөп мөмө бере берет. Азыр бул көчөттөр толук жетиле элек. Эгерде дарак сыяктуу жетилсе, ар бири 400 килограммга чейин мөмө берет. Tolmadı deň, toluk bir dara singeri bolsa, bir tüpü özü 400 kiloga da түшүм берет да. Учурда бышкан мөмөлөрүн жергиликтүү базарга сатууга чыгарып жатыптыр. Аны алууга кардарлар өздөрү келип, килограммын 90 сомдон алып кетишет. Алардын катарында Махмутжан Калыков да бар. Davlenege öte jakşı tarafları var. Aşın üçün el bardığı kelip şu yerden limonlarda alışat. Лимондун кан басымга өтө пайдалуу жагы бар. Ошол үчүн баарыбыз келип ушул жерден сатып алып турабыз. Даанасын 20 сомдон, килограммын 90 сомдон алып кетебиз. Мындан 5-10 жыл мурда эле лимон башка өлкөлөрдөн келген үчүн даанасын 35 сомдон 50 сомго чейин алат болчок. Bir danası 50 som, 35 som, 40 som bolçu. 2 сотуктан турган күнөзхананы куруп, көчөтүн тигүүгө 450 000 сомдой акча сарпталган. 2 жылдан бери 50 000 сомдон киреше таап жатам деген багбан, келечекте ар бир түбөлө 20-30 000 сомдон киреше берерине ишенет. Белгилей кетүүчү жагдай Дилмурат Дыйканов учурда лимондордун айланасына жүзүм эгип койгон. Бир нече жылдан кийин жүзүмдөрдү да күнөзханада башкалардан эртерээк бышырып сатууга чыгарууга ниеттенүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.